Бисмиллахир-рахманир-рахим. Саламым жалпы кыргыз элине, момун мусулман бир туугандарга, жети областта Дубанда жашап жаткан бир туугандарыбызга, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге саламыбыз болгон болсун. Ассаламу алейкум, рахматуллах ва баракатуху. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу момун мусулман бир туугандарым, ар дайым баардыгыңыздарды ынтымактуулукка, биримдүүлүккө чакырып кетем. Урматтуу бир туугандарым, келиңиздер, ынтымак болойлу, ынтымак бар жерде ырыскы бар, бөлүнбөйлү, урматтуу бир туугандарым деп. Урматтуу бир туугандарым, азыркы боло турган сөз ошо бир жумадан бери ушундай катуу талкуу болуп атат, жанагы Рафаэль Физиев тууралуучу. Башка эле бир мамлекетке барып алып жанагындай чакырык таштаганына албетте мен деле каршымын ал нерсегечи. Анан биздин алымдарга кечеби бүгүн ушундай катуу сүйлөп чыгыптыр. Мен Кыргызстандан көчүп чыгып кетем, анан Кыргызстандын флагын көтөрбөйм депчи. Туулган жердин топурагы алтын болот. Рафаэль Физиев, мен сага кайрылат элем. Сен ал ошол бой харам да билесиң да, бой харам болот. Ошол бой харам болгон боюң менен Кыргызстандын флагын көтөрбөй эле кой. Сен как будто бирөө UFC'ге барып алып чемпион болуп тим эле UFC'нин камераны табынып алгансып сүйлөйсүң да. Бой бул харам. Анан кийин мен үй бүлөмө коркутуу болуп атыптыр деп ушинтип адамдарды, биздин Кыргызстан мусулмандарды жаманаттуу кылып атасың. Ойлоба, сен үй бүлөңө эч ким коркутуу болбойт. Бизде исламчылыкта ушунчалык жеңилдүүлүк бар. Анан ойлоп жүрбө, маскасын алып коркуп сүйлөп атат экен депчи, маскамды чечип эле коеюн. Ошо бир тууганым, сен антип провокацияга алдырып, анан Кыргызстандан көчүп чыгып кетем, мен үй бүлөмдү коркутуулар болуп атат экен деп, сен антип жалган айтпагын, урматтуу бир туугандарым. Сен Кыргызстанда туулуп өскөнсүң. Кыргызстандан чыгып кетесиңби, башка мамлекетте жашайсың, ал сенин укугуң. Кааласаң кел, кааласаң келбей. Эми бул сөздү айткандан кийин, кыргыз элине ушунчалык бир жаман бир сөз таасир калтыргандан кийин сен Кыргызстанга келбей койгонуң эле оңураак да. Кудайга шүгүр, биздин Кыргызстанда Кыргызстандын флагын көтөргөн биздин бир туугандарыбыз бар. Олимпиададан көтөрүп келип атышат. Акжол Махмудов, Калы бир тууганыбыз бар. Карындаштарыбыз бар, Айсулуу Тыныбекова бар. Көпчүлүк бир туугандарыбыз бар. Анан кийин сен туруп алып эле Кыргызстандын флагын эми көтөрүп чыкпайм деп. Сен көтөрбөй эле кой, урматтуу бир туугандарым, бир тууганым. Мен сага дагы эле айтам, биздин Кыргыздын балбан жигиттери көтөргөнү жетишет. Мен өзүм да башында эле айткам, мындайчы, бөрү баласы ит болбойт депчи. Мен бул жерде нация бөлбөйм менчи. Мени уруу да бөлбөйм менчи. Сен аны өзүң бөлүнгөнүң өзүң чыгарып алдың да сенчи. Анан кийин туруп каякта бир чакырык таштап ушул жерге келип сыйынгыла, ошол жерге пайгамбар ушул жерге келген деп элечи. Биз бир эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарды ээрчийбиз. Болду, андан башка бизге жол жок. Анан бизде исламчылыкта кысымчылык деген нерсе болбойт. Өлтүрүп кетем, союп кетем деген нерсе болбойт, урматтуу бир туугандарым. Кайсыл жерде жүрсөң аман бол, эсен бол, жакшы болуп, тынч болуп, Кыргызстандын флагын ошо UFC'де көтөрбөй эле, Америкада көтөрбөй эле, ошо башка өзүңдүн кайсы жерге барып жашасаң ошонун флагы менен көтөрө бер. Биз сенин флаг көтөргөнүңө муктаж эмеспиз. Биздин бир тууганыбыз бар, Акжол Махмудов бир тууганыбыз мына Олимпиадада көтөрүп келди. Силер анын жанында эч ким эмессиңер да. Анын жанында мен силердин анын таманына да теңебейм да, Акжол Махмудовчу. Бул олимпийский чемпион. Өткөндө мен айткам мен. Хабибти дагы деле айткам. Хабиб менен ким? Акжол Махмудов күчтүү дедилер. Албетте Акжол Махмудов күчтүү да, олимпийский чемпион. Күмүш медалдын эгеси болуп атат. Анан биздин бир туугандарыбыз, атын аталбай кеткен Барес биздин бир туугандарыбыз бар. Жанагы кечегиде дагы күмүш медал алып келген биздин бир тууганыбыз бар. Атын аталбай атам. Бирок көп биздин бир туугандарыбызчы, өтө көп. Анан антип сен коркутуп, анан кийин көчүп алып чыгып кетем. Көчсөң чыгып кете бер. Мына Аллах Тааланын үйү. Бизде мусулманчылыкта эч кандай кысымчылык болбойт. Каалаган адамдар кирип намаз окуйт. Анан бизде келлеңи кесип кетем дептир, мындай кылып коркутуп атат деген жалган маалыматыңды токтотуп, жашабагың керек, жашагың келбесе, өзүңө ушул да табылбай турган окшойт. Жашагың келбесе, жашабай эле чыгып кете бер. Анда сага эч ким тоскоолдук эмес. Ошон үчүн кыргыз элим аман болойлу, эсен болойлу. Ассаламу алейкум, рахматуллах ва баракатуху.